Жанар Акаев: Баткенден Чындык издеп жөө Бишкекке барам деген аксакалга Ош шаарында жолуктум. Күч органдарына болгон нааразычылыгын уктум. 63 жаштагы аксакал азыр адвокат жалдап, уулунун актыгын далилдөө аракетин көрүп жатыптыр. Депутат катары мыйзамдын алкагында ар дайым көмөк көрсөтүүгө даяр экенимди айттым. Мен эмне үчүн сотторду жана акыйкатчы шайлоодо элге жакын, адилет адамдарды шайлайлы деп какшап келатам. Анткени ушундай адамдарды жөө жалаңдатып көчөгө бастырбай, үнүн угуп жардам берүүчү кишилер аз деп жазган Жанар Акаев өзүнүн Facebook тармагындагы баракчасына. Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамутова кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Аталган маалыматты вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова тастыктады. Анын айтымында арыз учурда өкмөттө каралып жатат. Премьер-министр кол койгондон кийин өкмөт расмий маалымат таратат, деди Өмүрбекова. Буга чейин башкы прокуратура Лунара Мамутова 2017 жылдан тарта 2018 жылдын сентябрь айына чейин 3 жолу АКШ, Германия, Италияга кызматтык сапар жасаганын аныктаган. Мамутова кызматтык сапарларга чыгуу тартибин бузуп, сапарлардын жыйынтыгы боюнча билдирүүлөрдү жана отчетторду берген эмес. Мындан тышкары ал сапарлар аяктаган соң дипломатиялык паспортторду министрликтин тиешелүү бөлүмүнө өз убагында тапшырбаганы белгилүү болгон. Депутат Кожобек Ырысбаев КСДК фракциясынан чыгарылган жок. КСДК фракциясы аталган партиянын саясий кеңешинде депутат Кожобек Ырысбаевди фракциядан чыгаруу чечимин колдогон жок. Бул тууралуу 8 октябрда фракциянын катчылыгы тараткан маалыматта айтылат. Маалымат караганда партиянын саясий кеңешинин чечимине фракциянын 26 депутаты каршы деп добуш берсе, 4 депутат колдогон. Калган депутаттар калыс добуш берген. Окуянын чоо жайы: Кожобек Ырысбаев 2018 жылдын 29 августунда КСДКнын саясий кеңешинин жыйынтыгында аталган партиянын катарынан чыгарылган. Эл өкүлү өзүнүн партиядан катарынан чыгып калганын КСДК колдой койгондугу менен байланыштырган. Ал Амүндүндө 13 жаштагы өспүрүмдү сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Окуя 7 октябрда саат 17:40 чамасында ГС-2 кичи район аймагында болгон. Чүй облус боюнча жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, Ал Амүндүн милициясынын кызматкери, милициянын капитаны Кадыралиев дароо кырсык болгон жерден качып кеткен айдоочуну издөө иштерин баштаган. Жыйынтыгында жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен айдоочу 1997 жылы туулган жаранды жана BMW 520 үлгүсүндөгү унаа табылган. Айдоочу Ал Амүндүн районунун тургуну экени такталды. Топтолгон материалдар ошондой эле айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилип, унаа айып аянтчасына киргизилди. Ал эми жөө жүргүнчү жеңил жаракат алып, ага ооруканадан амбулатордук жардам көрсөтүлдү. Маалымат була Турмуш Кежи сайты. Түп район тургуну 78 жаштагы апасын зордуктоого аракет кылган. 30 жаштагы таанышын сабап өлтүрдү. Бул тууралуу Ысык-Көл милициясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат караганда 8 октябрда Түп милициясынын өмөт бөлүмүнө айылдардын биринде жергиликтүү тургун улгайган аялды зордуктоого аракет кылгандыгы боюнча маалымат түшкөн. Аталган маалымат боюнча окуя болгон жерге райондук милициянын тергөө оперативдүү тобу барган. Күбөлөрдүн суроо учуруна ошол эле күнү саат 19:00 чамасында 30 жаштагы тургун мас абалына таанышынын үйүнө кирип, анда 78 жаштагы аялды зордуктоого аракет кылгандыгын айтышкан. Коркуп кеткен аял кыйкырып жардамга чакырган. Апасынын кыйкырыгын уккан 30 жаштагы баласы чуркап келип, мас абалдагы тургунду күч менен короого алып чыгып, катуу сабап салган. Жаңжал болуп жаткан жерге кошуналары аймактык милиционерди чакырышкан. Мындан кийин гана райондук милицияга жана ооруканага билдирүү беришкен. Денесине оор жаракат алган жаш жигит райондук ооруканага жеткирилип, эс учуна келбестен көз жумган. Анын денесине оор жаракат келтирген шектүү дагы ооруканага жеткирилип, күнөөсүн мойнуна алган. Ал эми зордуктоого аракет кылуу фактысы Тоң милициясы тарабынан каттоого алынып, денеге оор залал келтирүү фактысы боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги 104-беренен 4-бөлүм менен кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Маалымат була Назар News Кежи сайты. Кош бойлуу аял коомдук транспорт күтүп турган жерде эсин жоготту. Борбордук мечиттин жанында коомдук транспорт күтүп турган аял эсин жоготуп кулап калган. Күбөлөрдүн айтымында эртең менен эсин жоготкон аялга өтүп бараткан адамдар жардамга келген. VIP Кежи билдирген маалыматка таянсак, оорунун азыркы абалы белгисиз. Маалымат була Назар News Кежи сайты. Ошто барак түбүндөгү үй өрттөндү. Бүгүн 9 октябрда Ош шаарынын Алымбек көчөсүнүн номер 5-дарегинде жайгашкан турак үйдөн өрт чыкты. Өрт тууралуу маалымат саат 5:40 чамасында келип түшкөнүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрт саат 6:17 чектөөгө алынып, саат 8:05 толгой өчүрүлдү. Учурда өрттүн себеби такталууда. Маалымат була Турмуш Кежи сайты.